ушуна суроо болуп атат. Азыр бүгүнкү күндө элдердин митингге чыгып, ушундай кылып баягы бийликти алмаштырабыз деп атканына исламдын көз карашы кандай болот экен? Ошону бир айтып берсеңиз жакшы болот. Рахмат. Шария өкүмү арам бекен же эмне? Чыгышыбыз фарз бекен, ошону айтып берсеңиз. Рахмат. Бул маселе биздин динден бир аз тышкары. Чындап айтканда. Себеби бул мамлекет диний мамлекет эмес. Бул мамлекет демократиялык принциптеги мамлекет. Демократиянын принциптеринин негизги усулдары, башкарууда усулдары добуш берүү жана митингге чыгуу. Мыйзам чыгаруу системасындагы ушу депутаттарыбыздын имандуу же болбосо иман менен ориентир кылып иш алып баруусуна дагы эле болсо биз өзүбүз күнөөкөрбүз. Аларды шайлаганда биз эмнеси менен шайладык? Иманы мененби? Жок, арагы менен, тыйыны менен шайладык. Аларга биз добушубузду саттык. Мына мамлекетти башкаруудагы демократиялык принциптердин бирден бир гана бизге берген жалгыз гана мүмкүнчүлүгү биздин добушубуз экен. Биз ошону бир кылгаракка сатып ийдик. Бизге башка андай мүмкүнчүлүк бул демократияда берилген эмес. Экинчи мүмкүнчүлүк митинг. Ошол мүмкүнчүлүктү эмне кылдык десе, аракка сатып ийдик. Тууганчылыкка берип ийдик. Сурап да койгон жокпуз. Бул иманы барбы жокпу? А жерге баргандан кийин эмне кылат бул деп сураган жокпуз. Андай ориентир болгон жок. Дагы алдана берем десеңиздер, дагы арагына акчасын алдана бериңиздер. Бирок менин сунушум эми бийликке, саясатка, депутаттыкка, министрликке келгендерди сураш керек. Аленай, сен кимден коркосуң? Буштан коркосуңбу? Ленинден коркосуңбу? Кудайдан коркосуңбу? Кимден коркосуң? Жана сен жашооңдогу ориентир эмне? Кудайдан корком десе сурагыла. Эмне далилиң бар Кудайдан коркууда? Кандай далилиң бар Кудайдан корккондугуңа? Кудайдан корккондукка далил эмне десе, бул намаз. Андан террорист болуп кетпейт адам. Мына ушуну сураш керек. Мына ушул Кудайдан коркот экен, тияка барганда ушул биздин кызыкчылыгыбызды карайт. Тияка барганда мен силердин добушуңарды 5 жылга сатып алганмын, колуңардан келгенди кылгыла дебейт. Шайлоо мүмкүнчүлүгүн ушундай колдонуш керек эле, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө бизде чыгып жаткан проблемалардын бардыгы ушундай болуп атат. Биз өзүбүздү өзүбүз сатып ийдик. Бүт проблеманын бардыгы мына ошол парламенттен келип чыкты, эгер мындай туура карап көрсөңүздөр. Ушу парламенттеги былгытмалардан келип чыкты мына оюндардын бардыгы. Ар бир эл өзүнүн башкаруучусуна татыктуу дейт. Биз ушундай парламентке татыктуубуз демек. Бирок бул деген сөз биздин балдарыбыз жакшы турмушта жашоо укугу бар. Биз алардын укугун тебелеп койбойлу. Эмки шайлоо келе турган болсо, мүмкүнчүлүк болсо, имандууларды чакырайлы.